Her bir günümüz imandуулukta, imanды бекемдөөдө, imanды күчөтүүдө, бири-бирибизге жакшылык каалоодо, жакшылык кылууда, жакшылык жеткирүүдө, Аллага шүгүрчүлүк кылууда, Алланы эстөөдө өтүш керек. Буга биз аракет кылып, мээнет кылбасак, шайтан ар бирибизди азгыртат. Өзү менен дозок алып кетиш үчүн бу дүйнөдө ар кандай күнөөлөрдү кылдыртат. Арам иштердин бардыгын эшиктерин ачып берет. Арамды кооздоп көрсөтөт. Зынаны кооз кылып, аракты кооз кылып, дискотека окшогон бардыгын кооз кылып, кумарды кооз кылып көрсөтөт. Ай. Эсибизге келейле туугандар. Эртеңки жашоону ойлойлу. Бул ааламдын кожоюнан уялайлы. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман саалал джанната саласа маррат." Ким бейишти 3 жолу сураса Алла Таалада. Ya Allah beyişingdi ver. Ya Allah beyişingdi ver. Ya Allah beyişingdi ver. Anda ne deytken beyiş? Qalatil cenne adkhilhul cenne. Allah aytat eken. Allahumma adkhilhul cenne. Ya Allah bunu beyişke kirgizgin deytken. Beyiş öz aytat eken. Kim surasa man istecara. Kim pana tilese minen nar dozoktan salasa marrat 3 yolu. Allahumma acirni minen nar. Allahumma acirni minen nar. Allahumma acirni minen nar. Ya Allah meni dozoktan otunan sakta. Qalatin nar. Dozok aytatken. Allahumma acirhu minen nar. Ya Allah bunu dozoktan otunan sakta. Adam balasına bu dünyada sınoolor köp kelet tuğandar. Сыноо, кандай бир кыйынчылык келип калса, Алладан дайыма афият, сак саламатчылык сураш керек. Бирок кыйынчылык келип калса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир кандайдыр сага кыйынчылык жетсе, сен кээ бир адамдар бар, сыноону көтөрө албай, өлүмдү эңсей берет да. Ошону пайгамбарыбыз тыюу салган. Тыюу салган. Бирөөң дагы өлүмдү эңсебегиле, өлүмдү тилебегиле деген бирөөң дагы. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Бирөөңөр дагы өлүмдү тилебесин дейт. Ушунчалык эле да кыйын болуп кеткен болсо анда дуа кыл дейт. Аллахумма ин канат. Мындай деп дуа кыл дейт. Ya Allah. Ya Allah. Эгерде Allahumma ahini ma kanatul hayatu khayran li ve tawaffani iza kanatul vafatu khayran li. Ya Allah, эгерде жашоо мен үчүн жакшы боло турган болсо, анда мага жашоо бер. Өлүм мен үчүн жакшы боло турган болсо, анда өлүм бер депчи. Бирок силер өлүмдү эңсебегиле, өлүмдү тилебегиле дейт. Ага даярдык көрө бергиле, даярдык көрө бергиле. Эртеби кеч келет ал. Жүрөгүңөрдү оңдой бергиле, тазалай бергиле. Жүрөгүңөрдө кирдиктердин бардыгын жууп тазалап келтирбегиле. Ширк, куфур, капырлык, текеберлик көрө албастан тазалап тургула, жүрөктү оңдоп тургула, иманды бекемдеп тургула, нурлап тургула жүрөктү. Амалыңарды туруста. Тугандар, Алла Тааладан дайыма амандык сурап турайлы. Afiyet сурап турайлы. Алла Субхана ва Таала жакшы көргөн нерсе имандан кийинки эле бендеге бериле турган улуу белек бул афият. Амандык, сак саламатчылык да булчу. Кимге Алла Субхана ва Таала афият берсе, бардык жамандыктын жана себептеринен сактаган дейт аны. Бардыгына сак болуп калды. Ошон үчүн улуу Алла Тааланын неаматы ушул туганда. Биздин сыртыбыздагы кийимди, колубузга тагынган нерселерди, жашаган үйүбүздү, машинебиз менен жок. Ал менен биздин жашообузчу жакшы болбойт. Бузулуусу деле, оңолуусу да ага тиешеси деле жок. Мына ушу көтөрүп жүргөн денебиз барго, ушуну оңдойлу туугандар. Болду. Ушу жүрөктү көтөрүп жүрөбүз, ар жерге алып барабыз. Нарынга барсак деле, Баткенге барсак деле, Көлгө, Ошко, Таласка, ушу жүрөктү деле алып барабыз. Самолетке чыксаң деле ушу жүрөктү алып жүрөсүн. Америкага барсаң деле ушу жүрөк башка жүрөк эмес.
ысыкта кичине жеңил кийинип алабыз, суукта калың кийинип алабыз. Кээде автобуска чөбүз, кээде ат минебиз, кээде машина айдайбыз, кээде машина чүнөбүз. Бирок жүрөгүңүз ошол эле жүрөк. Ал сиз өзүңүз гам көрбөсөңүз, бирөө гам көрбөйт сиздин жүрөгүңүз менен. Сиз өзүңүздү азыр амалыңызды оңдоп, пайгамбардын алып келген, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алып келген нурлуу амалдарын өзүңүзгө алып келбесеңиз, туугандар, чоң зыянга тартып калат адам. Өтө чоң зыянга тартып калат. Дүйнөдө эле чекеси көрүнө баштайт. Чекеси көрүнө баштайт. Күнөө кылып атат, дагы эле бунун иши жүрүп атат деген адамдар оларга, өтө чоң адашууда. Өтө чоң адашууда. Истидрач деп коет. Аныкы наоборот коркунучтуураак да. Бир адам күнөө кылып эле сразу эле наказаниени алып турса, бунуку нормально эле. Күнөө кылып дагы наказание албай жүрө берсе, ушу коркунучтуу. Мындай мисалды угуп алыңыз. Бирөө кичине азыр 100 сом муурдап койду. Кармалып калды. Колго, бетке уруп чаап тепкилеп, уятын чыгарып, сени десе. Бул жакшы да, 100 урдады кармалган жок, 1000 урдады кармалган жок, 10 000 урдады кармалган жок. 1 миллион урдады кармалбай жүрөт да. Бул адатка келип калды. Азыр бир кармалсам эмне болот? Ошо ойдон Аллаху акбар болот. Кодум ушуну мисалы туган. Бир кичине туура эмес иш кылып туруп, кайгы, кырсык, кесепет келип калса, бул ниче, бул нормально эле бул. Эгерде келбей эле күнөө кылып тура дагы деле ишиң жүрүшүп эле, мына да корко турган нерсе ушул. Бир чабылса катуу чабылат да. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, ар бирибиз күнөөнү билебиз, таштап коелу күнөөнү, болду. Ага алданбайлы, кантип таштайбыз? Себептерин тандайлы. Балалуу болуш үчүн үйлөнүш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар да. Ошондой эле күнөөдөн сактангандын жакшы иштерди кылган себеби бар. Ошо себептердин бири сабакка катышуу. Мечитке келүү, бир аз убакытты өткөрүү. Суранат эле элденчи 24 саат жүрө бериң таксыр. Бирок 1 саат келип коюң бул жака. Өзүңүз үчүн, ахиретиңиз үчүн, сиздин тегерегиңиздеги, чөйрөңүздөгү адамдар үчүн. Сиз пайдалуу болуп жашаңыз деп, ушуну эле каалап атабыз, ушуну эле айтып атабыз. Сиз сода сатта иштейсизби, прокуратурада иштейсизби, больницада иштейсизби, таксовать этесизби, айырмасы жок каякта болсоңуз да. Кайерде болсоңуз дагы бирок пайдалуу болуп жашаңыз. Зулумдук кылба. Чыдамдуу, шүгүр, сабыр. Бул жерде эмнени айтабыз? Алланын элчисинин сөзүн айтабыз, ахиретти айтабыз. Ошон үчүн алхамдулилlah, биринчиден бизге өзүбүзгө Алла товфик берип аткандыгына ушунда шүгүр кылыш керек. Я Алла, сага шүгүр. Бүгүн мен башка да иштерим бар эле, бирок келип калды, машалла, алхамдулилlah. Алла Таала шүгүр кылыш керек. Алланын улуу нематы, Алланын улуу нематы. Ким өлгөндөн кийин дагы менин амалым токтобосун десе, илим таркатсын дейт. Өлгөндөн кийин дагы амалым ушу аркасындагы сооптор токтобой келе берсе мага десеңиз, анда сиз илим таркатың. Илим таркатканда кандай? Бул жерде үйрөнгөндө, алганды, билгенди айтайлы барып, үй бүлөгө айтайлы, досторго айтайлы, тегерекке айтайлы, баарына таркатайлы. Бул акыйкат, бул нур бул. Буну айтпасак, жалганды адамдар туура деп түшүнүп алат. Буну айтпасак. Жараткан Алла субханаху ва тааля барыбызга товфик берсин. Дуа кылабыз. Аллахумма гфирли вархамни ваафини важбурни. Аллахумма гфир лана вархамна ваафина важбурна. Бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган: "О Алланын элчиси, качан Алладан сураганымда эмне деп сурайын?" деген да. Мен сурайын. Эмне деп сурайын? Мен сурайын. Пайгамбарыбыздан айтат эле, пайгамбарыбыз Алладан сураганыңда өзүнүн бир мына манжасын бармакты мындай кылып, төртөө мененчи Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзукни деп сура деди. Ушу төртөөнү сурасаң, дүйнө ахиреттин баардык жакшылыгын сурагандай болдуң дейт, бүттү дейт. Майдалагандын кереги жок экен да, мага 2 машина, анан кийин анан аял, анан тиги бул, анан эч майдалаган кереги жок экен да. Убакыт деле жок да мага. Ошон үчүн бирөө дуа сураса, ушу төртөөнү бериң. Ким сураса төртөөнү бериң. Балаңызга, атаңызга, апаңызга, досуңузга, өзүңүзгө да төртөөнү сураңыз. Пайгамбарыбыз айтып койду.
Ибн Мажанын риваяты. Аллахумма гфирли, оңойлағанда. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзуқни. Oldu. Her bir namazda dua kılıp koyun. Bir ihlas menen, жүздөнүп, Allah'a, ya Allah seni otasın depçi. Allahumma gfirli degeni, ya Allah meni günahlarımı geçir degen söz. Gün sayın geçirip surap duraylı Allah'da. Allahumma gfirli dep, Allah'dan geçirim suragan. Allah'a en jakkan amal. Bende günökör, jaratuvчу geçirүүчү. Allahumma gfirli, varhamni, meni ya Allah rahimduluğuna bölөгүn degen söz. Ya Allah, Allah rahimduluğuna bölöse boldu, şaytan eç nerse kıla alбайт. Allah'ın rahimduluğu kimdi kurçap alsa boldu, şaytan ağa kol sala alбай kalat bu. Şaytan kol sala alбагандан keyin boldu ağa жамандыктын эшиги жабылып калат ага. Эгерде чын жүрөктөн ала турган болсок, ошон үчүн мешитке кирип атканда биз сурайбыз да: Аллахумма инни ас'алука, Аллахумма афтахли абваба рахматик. Rahimduluğu сурайбыз биз. Ya Allah rahimduluğun eşigин açkın депчи. Rahimduluğun eşigin açkın. Meni rahimduluğuna bölөгүn деп ya. Tak? Andan keyin ve afini üçüncüsü. Ya Allah meni afiyatta koygun. Мындай айтканда сак саламатчылык, амандыкта койгон. Көзүм аман болсун, жакшы көрүп турайын я Алла. Кулагым аман болсун, жакшы угуп турайын я Алла. Акылым аман болсун я Алла. Şu жинди болуп калбаймын. Ден соолугум аман болсун, бир паралич оору болуп калбайын. Тилим аман болсун, тишим өпкө боор, бөйрөктөрүм барды мен билбейм я Алла, бирок мага амандык бер, афият бер деген сөз. Өзүм денеме дагы Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilahe illa anta. Peygamberimiz erте менен кеч 3 жолу ушуну айтат эле. Ya Allah, men денеме, өзгөчө көзүмө, өзгөчө кулагыма амандыкты бергин дейт эле. Эмне үчүн көз менен кулакты өзүнчө айтып кой десе, бул көз менен кулак менен адам өтө көп пайда алат экенбиз да биз. Бир адамдын көзү кулагы жок болсо элестетип көрсөң. Elestetpey эле bir gün көздү жум, кулакты бас, көчөгө чыгып, элди кыдырып жүр. Телефонду ачып туруп, интернет ачып көр, мени көрөсүм, көрбөйсүм. Звугун коюп туруп, угуп көр, бир нерсе угасың, укпайсың. Эч кимдин сөзүн укпасаң, короздун кыйкырганын укпасаң, булбулдун сайраганын укпасаң, балаңдын эркелеп атканын укпасаң, бирөөнүн ыйлаганын же укпасаң, же күлгөнүн укпасаң. Эч нерсени кызыл, жашы, кара бардыгы сага бериле. Черно-белый болса көрүнбөйт. Да черно-белый эмес, абсолютно черный эле деп коелу. Эчтеке көрүнбөйт аны. Ya Allah канча неамат берди. Дагы эле биз анан кийин дагы бир кичине биз сыноо, Алла Таалам бизди сынап кое турган болсо, кыйкырып, чыңырып, бакырып, өкүрүп, тополоңун чыгарып беребиз. Ya Allah, мен эмне кылдым сага деп. Ушундай мени кыйнап атасың деп, я. Жактыгандар. Алла Таалага шүгүрлөр, Аллага чексиз шүгүрлөр. Кандай болса дагы бизге эмне кылса Аллага ылайыктуу. Ошонусуна шүгүр. Алла биздин алсыздыгыбызды билет. Келиңиздер, оңолуу жолуна түшөлү. Башкаларды дагы өзүбүз эле эмес, туугандарга айтайлычы. Ар жерде айтайлы, зерикпей айтайлы. Тажабай айтайлы, мына даражаңыз көтөрүлөт. Маршрутка чөсүп, таксиге чөсүп, тие тууган эки сөзү бар, токто. Мынандай, короче, деп эле баштаңыз сыраны. Жакшылык жамандыкка бардыңызбы? Токтоп туруп, апка микрофонду алып эле сырады. Мен айта турган, мен күйүп аткан жерим бар. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөм. Просто келгилечи, бир туугандай болуп жашайлычы. Келгилечи, ушу бири-бирибизге зулумдук кылбай, өзгөчө аялдарга, бала чакаларга, ушу арам нерсени таштайлычы дедим. Ушуга эмне кылсак болот деп эле ар жерде эле ушу күн темасына коюп эле көтөрө бериң маселени. Туура? Аракет кылайлы. Данышмандык менен, бирок иншалла, сураныч менен, кичпейилдик менен. Менде бир о сөзүм бар деп. Эгерде жүрөктө күйүк болсо, ал айтат сөзсүз. Айтат. Аракет кылабыз иншалла. Төртүнчүсү варзукни, ырыскы бер. Ырыскы тамак ашка эле айтылбайт. Илим дагы ырыскы. Үй дагы ырыскы. Кийим дагы ырыскы. Макулбу? Бардыгы ырыскы. Ада инсан пайдалана турган нерсен бардым экени? Ырыскы болуп калат. Пайдалана турасың. Мынакей төртөөнү жакшылап сурасаңыз, анан биз арабча айтып атабыз да. Аркасынан бир жолу кыргызча айтып коюңуз. Экөө да бир окшошо чүзсүн мындай. Олушуп,
Ya Allah meni kechirgin, bana rahim kılgın, bana amandık bergin, bana rızkı bergin. Kıyın emez. Ötkönкү sabaktarda Kur'an-ı Kerim tuğandar, uşu күнгө чейин kança musulman ötse, oşulardın bardığın iyigiligi Kur'an menen. Sahabaların darajaları Kur'an menen. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde İhdina sıratal mustaqim degen Allah Taala bizge sizlerge bendelerine buyruk bergen. Allah'dan sorasaňar sıratal mustaqimdi suragıla. Tüz yoldu suragıla. Paygambarlar jaşap ötkön yoldu suragıla. Sıddıqin, awliyalar, taza adamlar, tüz adamlar, tuğra adamlar, baktulu adamlar jaşap ötkön jolun suragıla depçi. Oşo sıratal mustaqim İslam dini. Ötkönde aytkanбыз sizlerge, bu dindin bardıq butagын kamtıp alat. Paygambarыбыз aytты, imandın 73'tön 79'ga çeyин, mındayça aytkanda 77 butagı dep. Вот, oşo butaqtardı 3'kө bölgönбүz. Sıratal mustaqimde oşonu surap atabыз. İmandın bardıq butagын surap atabыз sıratal mustaqim arkылуу. Жүрөккө тиешелүү, sözgө, tilge tiyешелүү, денеге тиешелүү, жүрөккө тиешелүүсүнө кече өткөнкү сабакта айттык эле, канча эле? Эсте барбы? 30 айттык эле. Я Алла, ошонун бардына бизди салгын. Менин жашоомдо ошо имандын бардык бутактары болсун. Я, менин жашоомдо шүгүрдүн бутагы болсун, таваккүлдүн бутагы болсун, Алладан коркуу бутагы болсун. Өткөндө айтканбыз, периштелерге иман келтирүү, пайгамбарыбызды жакшы көрүү, Allah жакшы көргөндү жакшы көрүү, Allah жек көргөндү жек көрүү. Толтура барды 30'unda. Ушуларга я Алла сыраты мустаким, ушуларды бизге бергин, ушу жолго салгын, биздин жашообуз ушундай өтсүн деп. Мусулмандын жашоосу таза өтөт, мусулмандын жашоосу бактылуу өтөт мынакей. А бүгүн Кудай кааласа, ошо сыраты мустаким имандын бутактарынан тилге байланыштуу. Экинчиси бул ва хува ма ятааллaqu бил aqwal, сөзгө байланыштуу. Сөз. Tilibizden çıkan sözdür. Бұл жеті өкен туғандар. Жеті бұтақ бар екен. Ем қараңыз şu. İmandı erkek, imandı ayal. İmandı bay, imandı kembağal. Kimdi tili imandı olsa, gözü imandı olsa, kulağı imandı olsa, kolu imandı olsa, alkımı imandı olsa, oyu imandı olsa, putu imandı olsa, yaşosu imandı olsa, cegeni, içkeni imandı olsa, tünü günü imandı olsa. Meçitte imandı eşke çıkandaç. Meçitte imandı bazarga bargandaç. Meçitte imandı uyga bargandaç. Çok. Albatta meçitten imandı үйрөнүp, uyga barıp oşo imandын nurun çaçırataylı. Көчөгө çıkanda, bazarga barganda, işke barganda, şu meçitten algan şu imandın terbiyası, imandın zaryadın, ya imandın kuvvatın, oşular menen alhamdulillah bölüşöylü. El menen bölüşöylü, çöyrөгө tarkataylı, imandı çöyrö kuraylı. Sıratı mustaqimde yaşaganlar imandı çöyrö kuruşat eken. İmandı çöyrö kurulsa, azırkı okşagan mындай ayvançılıklar bolmok emес. Мындай жырткычтыктар, мындай таш боордуктар болмок эмес туугандар. Эмне гана нерсе болуп атат. Жаш балдарга кандай зордук зомбулук болуп атат. Кыз балдарга эмне деген болуп атат. Аллаху акбар, кандай үй бүлөлөр, энелер деген кандай. Бу суроолорду окуй берип, бир сыйра мени кандай десем өзүмө келип анан кийин кайра келем. Көп суроолорду эми мына коомчулукка чыгарбайбыз. Ошол жерден эле дуа кылып элечи. Анча-мынчаларым келип калат экен, окуп коесуң, я Алла деп. Дуа кылабыз. Ойлобосуң, мына биздеги алхамдулилlah онлайндан сабакка катышуучулар бар. Биздин дуабызга алып кетти окшойт деп. Жок. Бирөөнү дагы дуа текке таштабайбыз. Бардыгын алхамдулилlah колубуздан келишинче жараткандан сурап, жакшылыгын сурап. Демек тилге байланыштуу жети экен туугандар. Ар бирибиз ушуну ойлонолучу. Мен да имандымын, үй бүлөм да имандуу, менде барбы, үй бүлөм да барбы? Биринчиси мекен? Шахадат келимеси ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Мынаке. Ат-талаффуз би калимати тавхид дейт. Ушуну айтмайынча өз адам мусулман болбойт өзү. Жана мен мусулманмын дей берген менен, токто. Мусулман дегендин паспортуң барбы? Сен атың ким? Эшматов Ташмат. Кантип ишенем? Мына паспорт.
Мусулманда ушундай паспорту болот, күбөлүгү болот. Ал күбөлүгү ушу: ла иляха иллаллах, бир Алладан башка сыйынууга лайыктуу зат жок. Сыйынганга лайыктуу бир гана Алла. Сыйынуу бөлөк, сыйлоо бөлөк. Арвактарды сыйлоо, Манас атанын арвагын сыйлоо, ата бабалардын арвагын сыйлоо. Булар сыйлоо, сыйынуу эмес. Адаштырып албайлы. Тоолорду, Ала тоону, Ысык көлдү, Керемет дагы бардыгын сыйлай бериңиз. Бардыгын. Бирок сыйынууга ушунун бардыгын жараткан, жоктон бар кылган Манас атаны жараткан дагы, өмүр берген дагы, өлүм берген дагы, алып кеткен дагы, акыл эс, күч берген дагы ким? Алла субхана. Кудай жаратуучу. Сыйынууга лайыктуу бир гана Алла. Ияка набуду, биз Аллага гана сыйынабыз. Я Алла, сага гана сыйынабыз. Сага гана кулчулдук кылабыз, сенен башкага эмес деп. Ошо демек тилдеги калима. Туугандар, өзүбүз үйрөнөлү, балдарыбыз, аялыңыз ушуну биле билбейби? Бүгүн барып айтып көрүңүз. Ал дагы айтса, сиз дагы айтыңыз. Балдарыңыз биле билбейби? Кыздарыңыз биле билбейби? Ата энеңиз, бир туугандарыңыз билеби? Кайсы экен? Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Буну туура айтуу керек. Туура айтуу өзүнчө фарыз. Мааниси өзүнчө фарыз. Акыйкаты өзүнчө фарыз. Сактоо, жайылтуу өзүнчө фарыз. Макулбу? Бул ушундай улуу калима. Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ушул улуу сөздүн урматынан аалам турат. Ушул сөз кетсе дүнүйөдөн, аалам талкаланат. Ошонун аты кыямат. Ушул сөз канчалык акыйкатта нурлуу, салмактуу болсо, ошончолук ааламда береке болот. Ушул сөз канчалык жеңил болуп, ушул сөздүн акыйкаты талап аткарылбаса, ошончолук бузукулук болот. Ушул сөз аркылуу Алла субханаху ва таала урматына бейишти жараткан. Ушул сөздүн урматына Алла дозокту жараткан. Ушул ла иляха иллаллахтын урматына Алла бардык пайгамбарларды жиберген. Бардык пайгамбарлардан курбанчылык кылдырткан. Ушул ла иляха иллаллахтын урматына бардык периштелерди Алла таала жараткан. Ааламды ушул урмат үчүн жараткан. Ушул урмат үчүн. Китептерди ушул урмат үчүн түшүргөн. Биз Кур'ан-ы Карим бу ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллахтын чечмелөөсү, шарх. Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расул бул матн. Кур'ан-ы Карим баштан аягына чейин буну шарх. Матн деген негизгиси. Буну чечмелөөсү, түшүндүрмөсү Кур'ан баштан аягына чейин 114 сүрө. Ла иляха иллаллах Мухаммадур Расул чечмелеп берет. Туугандар, ушу сөздү тилибиз менен айтып жүрөйлү. Кимде ким туугандар айткан? Акыркы сөзү ла иляха иллаллах болсо, болду. Дозоктун оту арам деген ага. Бейиш ага важип болот деген ага. Ушундай улуу сөз, жети жер, жети асмандан да салмактуу сөз ушул. Ла иляха иллаллах. Ушуга күбөлүк бер. Экинчиси Мухаммадур Расулуллах, акыркы пайгамбар. Мухаммад Алла тааланын элчиси. Алла тааланын кулу. Саллаллаху алейхи ва саллям. Биринчи, экинчиси мекен тилаватул Кур'анил Карим. Экинчи, туугандар, сыратул мустаким Алладан сурап атканыбыз, менин тилим ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллахны айтып жүрсүн. Экинчиси Кур'ан окуп жүрсүн. Ар кимди ушактай бербей. Ар кимдин жүрөгүн оорутуп, ренжитип, ар кимди алдап, экөөнү уруштуруп, кагыштырып, бирөөгө жала жаап, мен тилимди ал үчүн берген жок эле. Тилимди ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Куранды окуш үчүн берген экен тилди. Демек, мынаке иманду тил. Кайсы экени? Экинчи бутагы тилаватул Кур'ан. Куранды окуу. Куран окусаң туган, жүрөк тазаланат. Шайтандын азгырыгына тосмо. Жүрөктү капкара болуп калган, жүрөк кирдеп калган, таш болуп калган, эрите турган Курандан башка нерсе жүрөктү эрите албайт. Мына бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы, ааламдагы көрүнүштөгү бузукулуктар, кан төгүүлөр, бу зордук, зомбулуктар, таш боордуктардын бардыгы Курандын таасири жок, Куранды окубаган себеби.
Kur'an okuganda жүрөгү тазаланат эле, боору жибийт эле, эрийт эле боору, таш боору болбой, жүрөгү да тазаланып, жүрөгү да жумшарат эле буну. Kur'an окуйт, эмнени окуйт анан? Жалгандын бардыгын окуйт. Интернетке кирип алып. Шайтандын бардык нерсесин окуйт дагы, Алла субханаху ва тааля айтканды аны окуйт. Тугандар, Кур'ан-ы Карим. Ошон үчүн күн сайын мусулман адам Кур'ан окуп турсун, күн сайын окуп турсун. Оңолом десең күн сайын Кур'ан. Мага баары бир десеңиз анда башка жок жол. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келди Кур'ан-ы Каримди. Кур'ан керемет. Адам окуса тойбойт. Чечмелесең жеги жок, чеги жок. Ушундай бир Алла субханаху ва тааlanын Кур'ан-ы Карими. Ошон үчүн иншалла келиңизде Кур'ан-ы Каримди кичине ачайлы, окуйлу, үйрөнөйлү, убакыт берейли. Убактыңыздычы зарланбаңыз. Ичтарды кылбаңыз Кур'ан окуганга кеткен убактачы. Ошо бир жарым саат убактым кетип калды деп. Жок. Сиз бекер убактыңызды өткөргөнгө ошого кейсеңиз болот. Интернетти ачып алып 3-4 саат өтүп, деп туруп стол урсаңыз болот. Эмне үчүн ушунча мен азыр эле кичине эле карап коем дедим эле 4 саат өтүп кетти, 3 саат өтүп кетти, 2 саат өтүп кетти деп. Кур'ан-ы Карим, Аллаху акбар. Сиздин жашооңузга нурлап аткан, кабырыңызды нурлап аткан ушу китеп таштап коесузбу? Ахиретиңизди нурлап аткан, Алла менен байланыштырып аткан, жүрөгүңүздү тазалап аткан, соопко чөмүлтүрүп аткан, Алла райымына, мээримине бөлөп аткан китеп таштап коесузбу? Не? Экинчиси Кур'ан-ы Карим, үчүнчүсү тааллумул илм, төртүнчүсү таалимул илм, илим үйрөнүү. Төртүнчүсү илим үйрөтүү. Ушеден үйрөнүп, үй бүлөбүзгө үйрөтсөк, ушуга киресиз. Ушуга киресиз. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: намазга келе жатканыңарда, намаз башталып калган болсо, жүгүрүп келбегиле деди. Не деди? Жүгүрүп келбегиле. Акырын эле басып келгиле, олуттуу, өзүңөр токтоо кармап басып келгиле. Намазга келип, окуйсуңар, канча болсо калып кеткен болсо 1 рекет, 2 рекет, анда намаз салам бергенден кийин толуктайсыңар деди. Бул илим бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бисмилла деп жегиле деди. Илим бул. Оң кол менен жегиле деди. Бул илим бул. Жептикөндөн кийин алхамдулилла деди. Бул илим бул. Ушуну биз билдикпи? Үйгө айтайлы, балдарыбызга айтайлы. Балам, оң колуң менен же бисмилла деп айтып же. Атадан мурда кол салба. Улуулардан мурда тамакка, дасторконго кол салба. Адеп менен. Бул илим бул. Алып атасыз, амал кылтасыз, үйрөтүп атасыз. Жаштар улууларды урматтагыла. Ата-энелердин кызмат кылгыла. Пайгамбарыбыз айткан илим. Алып атабызбы тиякта? Дарат менен жүргүлө деди пайгамбарыбыз. Не менен жүргүлө? Дарат менен. Үйдө кечкурун идиш аяктарды жууп, үстүн жаап койгула деди. Идиш аяктарды жуубай коюп койбогула деди. Илим. Таза кармагыла. Аллаху акбар. Канча деген нерсе. Демек, алхамдулилла, бул илимди үйрөнүп атабыз айтып. Анан айтып атабыз. Таалим, эки тең. Тааллумул илм, илимди үйрөнүү, таалимул илм, илимди үйрөтүү. Эки тең тугандарына имандын бутагы. Эки тең сырата мустаким. Некен? Сырата мустаким. Биз Алладан сурап атканыбызда ихдинас сырата мустаким. Алла илимдин үйрөнүүнүн жолуна сал, илимди үйрөтүүнүн жолуна сал деп сурап атабыз. Имандын бутагы. Имандын бутагы. Андан кийин бешинчи дуа. Аллаху акбар. Дуа. Дуа эмне деген? Момундун куралы. Силахул муъмин, момундун куралы. Элдерде атомдой бомба болсо коркпоң. Сизде дуа бар. Ошол атомдой бомбаны жаратканга, байланышка чыкканга сизде жол бар. Атомдой бомба неден мен өзүрө жасап алды, абадан жасап алдыбы? Же Алла жараткан темирденби? Аны Алла жараткан, анын бардыгында элементтерденби? Же өзүнөн эле өзү куралып кеттиби? Жараткан Алладан бардыгы. Бардыгы Алла субханаху ва тааля. Өздөрүн дагы, жасаган нерсесин дагы бардыгын Алла таала жараткан. Дуа. Пайгамбарыбыз айтты, момундун куралы дуа. Эң күчтүүсү дуа. Дуа менен жеткен жерге башка амалдар менен жетпейт адам баласы. Дуа. Эгерде кимге дуанын Алла субханаху ва тааля эшигин ачкан болсо, чыныгы бадыша ошол дейт.
Kimge Allah duanın eşigini açkan çınıgı badışa ошол. Duanın adepтеринде эң биринчи алкымды арамдан тазалайлы. Жеген ишкенде бирөөнүн акысы аралашып кетпесин. Шек күмөн кирип кетпесин. Колубуздан келишинче. Экинчиси дуа кылып атканда күмөнсүрөбөй, шектенбей, экиленбей, бекем ишеним менен. Бекем ишеним менен. Кечигиши мүмкүн, эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Кечиккендин, бул кечиккен, бул кабыл болбогондун белгиси эмес туган. Билип коюңуз. Дуаны сиз сураганыңызды кичине кечигип берилип атканы бул кабыл болбогондун белгиси эмес бул. Алла жакшы көрбөгөндүн белгиси эмес, наоборот Алла жакшы көргөндүн белгиси бул. Бардык пайгамбарлар дуа кылган. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү, жараткандын түздөн түз буйругу. Ибадаттын чучугу бул, маңызы бул. Жөнөкөй ибадат эмес, ибадаттын эмеси экен? Ар бир нерсенин машаалла каймагы болот. Ибадаттын каймагы дуа. Ибадаттын каймагы дуа. Дуа мухул ибада. Мени демек бул дагы эмне экен? Мына Алла субханаху ва тааладан сурап атканыбыз. Я Алла бизди дуачылардан кылгын деген. Сыраты мустаким деп. Маселени дуа менен. Андан кийин зикруллахи таала бил азкарил варида. Алла Тааланын зикири тугандар. Тил менен Алла Тааланын зикирин кылайлы. Ички дүйнөбүздүн оңолуусу мына ушу менен. Азыркы күндө адамдар өзүнүн жүрөктөрүн ойлобой калды. Эч ким өзүнүн жүрөгүн ойлобой эле. Нажас менен толтура турган карынды эле ойлоп калды. Карынды эптеп эле бир нерсе жешим керек деп, бир нерсе салышым керек деп ошакачы. Кыямат күнү, кыяматка жакын болгондо адамдардын гамы, проблемасы ашказаны менен эле уятты жери эле болуп калат экен. Хумумухум аль-фуруж валь-бутун экөө эле болуп калат деген бул. Ошо экөө болуп калат экен. Эптеп бир курсак тойгозуп, чардап бир нерсе жеш керек. Болду. Өзүнүн напсы кумарын кандырыш керек, башка эч неме болбой калат. Коркунучтуу бул, чоң трагедия бул. Ошон тугандар ар бир өзүнүн жүрөгүбүздү ойлойлу. Мен бүгүн жүрөгүм алхамдулилlah Алланын зикири айтылдыбы? Бүгүн мен жүрөктү шайтандын азгырууларынан, арам нерселерден тазалай алдымбы? Сактай алдымбы? Башка бирөөгө жаман күмөн жана башка жок. Алхамдулилlah өз жүрөгүбүздү ойлойлу тугандар. Мынакей Алла Тааланын зикири жүрөк тазалаганга берилген. Жүрөктү нурлаганга, жүрөктү күчтөткөнгө бардыгына Алланын зикири. Өзгөчө эртели кеч зикирлер. Пайгамбарыбыз айткан зикирлерди. Намаздан кийинки зикирлер. Намаздан кийин сааркы зикирлер бар. Ар бир намаздан кийинки зикирлер бар. Уйкудан алдын, уйкудан кийин тургандан кийинки зикирлер бар. Ушуларды аз болсо үйрөнөйлү. Зикирлер менен. Алла Таалам бизди баарыбызды зикирчилерден кылсын. Неден кылсын? Сыратыл мустаким деп сурап атканынан. Робби жаални лака даккаран, я Алла сени көп зикир кылуучулардан кылгын деп. Аззакирин Аллаха касира ва закират. Алла субханаху ва таала момун адамдын өзгөчө сыпатын айтып койду. Алланы көп зикир кылган эркектер жана Алланы көп зикир кылган аялдар деди. А'аддаллах лахум магфирата ва ажран азима. Алла Таала аларга кечиримдүүлүк жана улуу сооп даярдап койгон. Андан кийин тугандар иштинабул лагу, бекер сөздөн сактануу. Бекер сөздөн сактануу бул дагы имандын бутагы экен. Бул сыратыл мустаким. Я Алла, менин тилим бекер сөз сүйлөбөй эле койсунчу депчи. Эми канчага чыктың? Канча саат уктадың? Нереге бар ушундан? Канча аялың бар, канча бала чакаң бар? Эмне? Пайдалуу нерсени сурайлы, пайдалуу нерседен сурайлы. Машалла, бала чакаңыз намаз окуп атат. Бул бөлөк нерсе болчу. Пайда лагуна. Булго дагы неме? Кээ бирлер саясат, саартан кечке саясат. Саясат кандай? Бирөөнү жамандамай, өзүн мактамай. Бүттү. Бул иш эле ушул.
Бары жаман, өзі жақшы да, өзі қиын да болчу. Өзін ептеп мақтап қалыш керек та. Башқа біреуін ептеп, бір моментін тегереп жамандап қалыш керек болды. Бұдан башқа іші жоқ бұның. Бузуқу қызықшылық мұна. Саясат қызықшылық. Не? Ақша, башқару, бийлик, башқа не? Ошон үчүн бардық жалғанға барады. Билип тұрса дағы жалаға барады. Билип тұрса дағы барады. Зұлымдыққа барады. Мынаке. Имандың бұтағы тоғандар бекер, пайдасыз, лағуй сөздерден сақтану ке. Üçüncüsü وهو ما يرجع إلى الأعمال البدنية dini amallarına. Жетеу болып бітті? Еми dini amallarına байланышты. Жүрекке байланышты 30'da айттық. Тілге, сөзге байланышты 7'ін айттық. Еми қалған қанша қалды? 40 қалды. Бұл бүткү денебизге байланышты екен да. Чачыбыздан тырмаққа чейин. Ушу дене. Ушул дене туғандар. Ушу дене бейишке барат. Ушу дене тозаққа барат. Башқа дене емес. Ушул дене оңолса, бунучу кайерге алып барып койбо? Алхамдулилля бул оңолот. Эгерде бул бузулса, кайерге гана алып барба, баары бузулат. Дыйканчылыкка коесуңбу, соодага коесуңбу, бийликке коесуңбу, түрмөгө коесуңбу, көчөгө коесуңбу, үйгө коесуңбу, любой жерге кой, бул только бузукулук гана кылат. Бул бузулган бунун денеси. Бунун тили бузулган, көзү бузулган, ою бузулган, кулагы бузулган, алкымы бузулган, напсиси өлгөн мунуку. Кол, бут бардыгы, уяттуу жер бардыгы бузулган мунуку. Зынага перет кете берет, ага, баары болчу. Кандай бардыгы арамга кете берет бул. Бузулган. Буну кайерге койсоң, ошол жерде бузат. Эгерде ушу дене оңолсо, буну кайерге койсоң, ошол жерде оңдойт. Ошон үчүн мына азыр билип алайлы. Денеге байланыштуу 40 имандын бутагы. Канча? Биз ихдина сиратал мустақим деп намазда ихдина сиратал мустақим. Намаздан сырткары ихдина сиратал мустақим. Намазда кол байлап ихдина сиратал мустақим. Намаздан сырткары кол ачып ихдина сиратал мустақим. Сурап атабыз. Нени сурап атабыз? Имандын 40 бутагы денеге байланыштуу 40 бутагын сурап атабыз. Я Аллах деп. Демек ол ошон үчүн мурунку аалымдар бүгүн рүкүнүн түнү деп эле коет эле да. Бүгүн сажданын түнү деп коет эле. Элестетиңиз, рүкү таң аткычакты рүкүдө өтүп кетет эле. Бир саждада таң аттырып берет эле. Багымдатын азан айтылганда Аллаху акбар деп башын көтөрөт эле. Биз азыр ой акылга салса, башына кан уюп калат. Отургандарга кан уюлат. Сажда кылганга чейин койгон. Биздин түшүнүгүбүз башка жакта. Абу Ханифа рахматулла алей бир дуаны таң аткычакта айтып өтүп кетти. Бир эле дуа да. Ал аяттан дуа эми, бир дуа да бул. Вамтазул яума айюхал мужримун деген сөз. Ясин сүрөсүндө вамтазул яума айюхал мужримун. Алла Таала кыямат күнү жарыя кылат экен. Ey mujrimler, günökörler, bugün жақшы адамдардан өзүнчө тургуласыздар, аралашпай. Мындай тургула бияка дейт. Ушуну дуа кылып, эртеге кыямат күнү мен кайсы сапта турам, кимдин катарында турам деп өзү элестетиң. Канча таква, канча илимдүү адам ушуну айтып таң аттыра берген да. Сеп акыйкатын түшүнгөндө ушундай болот экен да. Азыр мына ихдина сиратал мустақимди биз акыйкат түшүнүп елестетіп көріңіз, шашылбай анда ихдина сиратал мустақимди канча жолу айтышыбыз керек биз? 77 имандын бутагын сураш үчүн 77 жол намаз окуңуз ихдина сиратал мустақим ар бирине айтып атканда. Аллах. Демек ихдина сиратал мустақимдин сырын көрдүңүзбү таксыр? Керемет бул. Не деп атам? Келиңиз, денеге байланыштуусуна келели. Биринчиси, бул дагы 3кө бөлүнөт экен. Ар бир адамдын затына, экинчисине Алла Тааланын байланыш жакындарына, үчүнчүсү жалпы адам затына.
Сиз менен болгон. Биринчи өзүңүзгө тиешелүү, экинчиси жакындарыңызга тиешелүү. Макулбу? Байланыштарга. Үчүнчүсү жалпы эле жердин үстүндө жашаган ар бир адамга тиешелүү. Ал Африкада жашайбы, Америкада жашайбы, Австралияда жашайбы, аралдабы айырмасы жок. Эми келиңиз, адамдын заты өзүнө тиешелүүсү 16 экен, 40-тын 16-сы экен. Өзүнө тиешелүүсү. Жеке ар бир эркекке, ар бир аялга өзүнө тиешелүү. Байбы, кембагалбы, падышабы, кулбу айырмасы жок, ар бир адам жеке өзүнө тиешелүү. Ал эмне? Эң биринчи татаххур, тазалык. Некен туугандары? Тазалык. Мына имандын бутагы. Ат-тухур шатрул иман. Имандын жарымы деп койду тазалыктычы. Иманды бизде тазалык, ислам динибиз тазалыктан башталат. Дененин тазалыгы, кийимдин тазалыгы, үйдүн тазалыгы, чөйрөнүн тазалыгы, иштеген жер, жашаган жердин тазалыгы, көчөнүн тазалыгы, мусулмандардын мамлекетинин тазалыгы. Не дейсиз? Кайсы нерсе калды? O çaştın тазалыгынан тартып тырмактын тазалыгына чейин. Дененики дагы, кандыкы дагы, барды тазалык ичинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисвак бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Жакшы көргөн. Пайгамбарыбыз айткан, ушу мисвак колдонуу үммөтүмө кыйынчылык тудурбаганда, мен ар бир намазда, ар бир дааратта мисвак алууну милдеттүү кылып коет элем дейт. Мисвак деген оозду тазалайт. Адамда жагымсыз жыт чыгат. Денесинен жагымсыз жыт чыгат. Адам баласы болгондон кийин биз туугандар, кечиресиздер, бир заң, заара, нажастын баардыгын көтөрүп алып эле жүрөбүз. Биздин акыйкатыбыз ушул. Биздин акыйкатыбыз ушул. Биз текеберлиңе кимди койду бизде? Нажасаттын канистери да? Дагы оңой сөз менен айтканда, туалетте басып жүргөн туалет да. Движущий туалетлесин да сен деле. Наркы жөн эле туалет, сен басып жүргөн туалетсин да. Не текеберленесиң, не кыйынсынасың дейм да. Жок, биз өзүбүздүн нафсибизди айтайлы. Сен атанын белинен чыккан бир тамчы судан жаралгансың. Бир нажас жерден чыккансың, экинчи нажас жерге кирдиң, аерден нажас жерден чыккансың. Бүгүн сен о кыйынсынганды ким койду? Сага шүгүр эле кылып жаша дейм. Бирибизге бой көтөрбөйлү, бирибизди басмырлабайлы, бирибизди тебелебейли, бирибизге кыйынсынбайлы, бирибизге ушу күчүбүз көрсөтүп, зору жок. Алар шайтандын иши, ушу иштин бардыгы шайтандын иши. Мына турган биринчи татаххур тазалыкты айтат. Гусул. Дарат менен гусул караңыз, исламдын маданиятынын башаты. Ушул эки нерсени эле биз билсек, ушу түшүнсөк эле болду, ислам дин кандай дин экенин билип алабыз. Ислам динди башка түшүндүрүп бергендин кажети жок. Бүткүл дүйнөдөгү 6 миллиард адамга айтабыз, ислам дин кандай дин экен. Биздин жөн эле таарат менен гусулдан бир күндө канча жолу таарат алып? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жумасына бир жолу толук жуунганды милдеттүү кылып койду. Жуунгула сөзсүз. Кайра таарат алып тургула, тазаланып тургула, кызыктырып айтты. Эгерде бир адамдын үйүнүн алдынан арык акса суу 5 маал жуунса, денесине бир кир калабы? Жок. Намаз да ошондой 5 маал окуса, эч кандай күнөө калбайт депчи. Эми толтура бунун хадистери. Мен сиздерге кыска нуска айтып кетейин. Атырды боюнча эмне айтат адам? Атыр себүүнү, кийимди таза кармап, колтукту таза кармап, тырмактарды, колтуктун түктөрү, киндиктин алдын түктөрү, бир жумада бир жолу алууга айткан. Кечиксе 2 жума, андан кийин 3 жума, мели 1 ай, максимум 40 күн, андан кийин уже күнөө жазылат деген. Эгерде кырынбай, тазаланбай кое турган болсо, андан кийин күнөө жазылат. Тырмакты өстүрүп алган маданият эмес, тырмакты алып жүргөн маданият. Тазалануу бол. Адамдын денесинен чыккан нерсени тазалап турбаса болбойт да. Тазалап туруш керек да. Денесинен чыккан, мисалы, улуу зара, кичи зарага чыкты, тазаланыш керек. Денесинен чыккан түктөр, аны тазаланыш керек. Тырмактар болсо, тазалаш керек. Уктап турдуңбу, оозду тазалап жууш керек. Мечитке келгенде дагы, алхамдулилля,
Ушундай бир келейли, атыр сөйүнүп келиңиз. Жаныңызда тургандардан алар машалла жакшы атыр экен десе, соогун сизге кете берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, чеснок, пияз менен жеп келсеңер, вообще келбей келет, жакындап алат мешитке деп. Эмнеси жагымсыз жыттагыдан. Болбосо пайгамбарыбыз жамаат менен намаз окуганга канча деген кызыктырган. Бирок азыркындай жагымсыз жыт болуп калса, жакындаган. Мусулман адамдарга ыза жеткирбей келет дейт. Коомчулукта. Мейли. Андан кийин, демек, ар бир эркек аял сиротул мустакимде түшөт, сиротул мустаким менен жашайм десе, сиротул мустакимди Алладан сурайм десе, анда эмне экен? Тазалык экен. Денесин тазалыгы, кийимдин тазалыгы, машалла, үйдүн тазалыгы, жердин тазалыгы, жашоонун бардын тазалыгы. Экинчиси, сатыр аура. Уяттуу жерлерди жашыруу. Уяттуу жерлерди жашыруу, эркектер киндиктен тизеге чейин. Шорта кийсеңиз да кичине ойлонуп кийиңиз, кичине нары тизени жаап турсун. Кичине тизени жаап турсун. Сууга пууган неме болгондо да, бир баня душ болуп калганда да киндиктен тизеге чейин бул. Мусулманбыз. Уяттуу дин берген Алла Таала. Имандан кийинки эле биринчи фарз сатыр аурат, уяттуу жерде жашыруу. Имандан кийинки эле биринчи фарз. Эгерде уяттуу жер жашырылбаса, намаз болбой калат анда. Намаз болбой калат. Аял заты аларга ушу жүзү менен алакан. Сатыр аураты да. Макулбу? Калганын бардыгы сатыр аурат. Намаз окуп атып эгерде жолугу түшүп кетсе, чачы көрүнүп калса 4-төн бири, намаз бөлдү. Кетти. Намаз кетти. Кыскасы айтканда, сатыр аурат тугандар. Биздин динибиз, уяттуулукту дини ушуга эс алайлы. Кийим, алхамдулилла, бул кооздук бул. Кооздук. Кийими жок жүргөндү көрөбүз, кийим менен жүргөндү көрөбүз. Бул эки кандай айырма бул? Жаш балдарды карадык, кичинекей балдарыңыз. Кийими менен кандай, кийимсиз кандай? Кийим, алхамдулилла, Алла Таалам берген бул немат. Бирок кийимди пайгамбарыбыз айткан, эркектер эркектин кийимин кийсин. Аялдар аялдардын кийимин кийсин. Аялдар эркектин аялдыкын кийсе, аларга Алланын наалаты болсун дейт. Бардык жаралган жандыктын наанаты болсун дейт. Периштелердин наанаты болсун дейт. Ошон үчүн эркек бойдон калсын, аял бойдон калсын. Не только кийим эмес, өзү сүйлөгөнүн, походка, мимика дегендердин баарын эркек аялга окшобосун. Аялдар эркекке окшобосун. Жакшы болбойт ал. Динибиз ушул туугандар. Биз айвандардан дагы эгерде буну эске албай турган болсок, анда айвандардан дагы өтүп кетебиз да. Кочкор, до конца кочкор да, кочкор. Туурабы? Кандай дедилер? Айгырлар до конца айгырбы? Бука до конца бука да. Короз до конца короз да. Ал эч качан тоок болуп албайт да короз. Бука эч качан уй болуп албайт да. Жок туугандар. Алхамдулилла, Алла субхана ва таала табиаттын жаратылышында эле бизге түшүндүрүп койгон. Эркек кандай, ургачы кандай. Ошон үчүн иншалла мына батыштын биздин маданияты бизге кереги жок. Биздин динибизден, ата бабаларыбыздын байыркы каада салтыбыз моундай бизге жетиштүү, ашыгы менен жетиштүү. Каалайсың биз үйрөтөбүз. Цивилизацияны дагы, башкасын дагы. Ошон үчүн алхамдулилла мына сатыр ауратка көңүл бурайлы. Экинчиси, аялдарга руббакасият, арият деген. Кээ бир ушундай аялдар кийинип алат. Кийими бар, бирок жылаңач деген. Андай денеси көрүнүп турса. Кийим жөн эле ат эле кийим дейле да, кийим деле эмес. Өзү сатыр аурат деп, сатыр деп эмне айтат? Денени жашыра алса да дене көрүнбөсүн да. Дене көрүнбөсүн. Дене көрүнсө, аны кийим деп айтпайт. Кийим деп айтпайт анычы. Кийим деп атаганга болбойт аны. Прозрачный, засвечительный болду? Жок. Ошон үчүн иншалла мына кыздарыбыз да, келиндерибиз дагы алхамдулилла бардыгына акырынан мындай айтып, иншалла карап, өтө мындай тонкий болбош керек экен. Тонкий болбош керек. Жука болбош керек да, адам денеси көрүнүп турат. Ошондой эле чыпыйган болбосун, жакшы эмес таксыр. Жакшылыкка алып барбайт бул. Зынага алып барат.
пикирди бузганга алып барат, арамга алып барат, шайтандыкка алып барат. Акыры барып туруп баардык ошо жамандыкка алып берет. Ошон үчүн иншалла чыпыйгандар болбойт тугандар. Азыр карасак иншалла эми карап аял кишилер алхамдулилля өзүнүн кооздугу аялдай кийимде да кооздугучу. Эркектин шымын талашып алып, эркектин көйнөктөрүн талашып алып, чач жана башка акырын түшүндүрөйлү, айтайлы, дейли. Сатыр авратка көңүл бурайлы. Ошондой эле эркектер да чыпыйган эле кийим кийип болбойт. Мүчөлөр көрүнүп тура турган чыпыйган болбойт. Жука болбойт, чыпыйган болбойт. Экөө тең зыян. Денеге да зыян, динге да зыян. Жука болбойт, эмне болбойт? Чыпыйган. Обтяжка болбойт. Андан кийин икамус сала. Мына сыратул мустакимдеги имандын бутагы денеге байланыштуу. Ар бир эркек аялга намазды окуу. Намазды окуп жүрө турган болсок, денеге. Алланын кулчулугун аткарып жүрсөк. Итау зака, зекет берүү. Байларга бир айткан буга, кембагалдарды кыйнаган эмес, зекет берүү. Асаум, орозо тутуу балдар. Дененин амалы орозо тутуу. Зекет берет адам баласы колу менен. Дененин амалы. Байланыштуу имандын бутактары. Аль-хадж, ажылыкка баруу. Алла Таала мындай фарыз кылып берген. Вал вафа бин надр. Бул bir назыр кылдыңызбы, үстүнөн чыгып коюңуз. Уадаңызга үстүнөн чыгыңыз. Үстүнөн чыгыңыз. Таштап койбоңуз. Сөзүңүзгө туруңуз. Уадаңызга туруңуз. Ал-этикаф, мечиттеги этикаф кылуу. Рамазан айдын акыркы 10 күнүндө сүннет этикаф, болбосо анча-мынча деле башка деле мечитте алхамдулилlah нафил этикафтарды кылса да болот. Забх-ад-дахая, курбанчылык чалуу, курмандык чалуу. Аль-жуд, кайрымдуулук кылуу. Кайрымдуулук кылуу. Факкур рикаб, кулду бошондукка чыгаруу. Мында четканда бул жерде биз карыз азыр кулдар эми жок, бирок карызга батып калгандарды жардам берип, карызынан куткаруу. Мына бул дагы алхамдулилlah сыратул мустакимдин жолу экен. Мейли бир адам миллион сом карыз. Сиз бардыгын куткара албайсыз, бирок менин колумдан ошо 1000 сом келет меңиз. Ашыкча мен өзүм бала чакамда багышым керек, көп нерсем деле жок. Но сизге ошо менин колумдан. Я, мына сыратул мустакимде ушул киши. Каякта экен? Сыратул мустакимде ушул. Имандын ушул бутагы бар буда жашоосунда. Имандын ушул бутагы бар бунда. Буга сообу дагы бар, даражасы дагы бар буга. Ас-сидқ фил муамалат. Мамилелерде чынчылдык. Алдабайлы бири-бирибизди. Мен ишке кирдим. Болду, эми алдабаңыз бул, начальникти алдабаңыз. Бирөөнү ишке алдыңызбы, аны алдабаңыз, акысын бериңиз, учурун да бериңиз башка. Соода сатыкпы, ижарабы, тугандар. Бардыгына карыз алып атабызбы, башка кылып атабызбы, мамиледе чынчылдык. Неде чынчылдык? Муамалат, муамалат. Бул өтө чоң мамиле. Аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына болгон мамиле. Ата-эне баласына болгон, балдары ата-энесине болгон мамиле. Бир тугандар бири-бирине болгон мамиле. Чынчылдыкта. Жакшылыкта да, жамандыкта да, чынчылдыкта. Алганда да, бергенде да, чынчылдыкта. Бирөөнү ишке жалдап атабыз, бирөөгө ишке жалдап кирип атабыз, башкарып атабыз, баш ийип атабыз, чынчылдыкта. Аманатка кыянат кылбай. Ас-сидқ фи муамалат. Ушу иманда ушу сыратул мустаким экен мына. Караңызчы бизге кандай жашоо берип кетип атат пайгамбарыбыз. Эрежелерди алып келип берип атат. Мондай деп. Андан кийин аш-шахадат бил хак, акыйкатка күбөлүк бериңиз, качпаңыз. Чындыкка мени ушундай болуп калды, сиз билесиз го, көрдүңүз го, айтып коюңуз десе, жок, андай кылбам. Акыйкатка күбөлүк бериң. Жалганга күбөлүк бербең. Шахадаты зур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, охо. Таямдай жөлөнүп сүйлөп атат эле мындай. Шахадат зурду арамдыгына келгенде, бул өтө жалган күбөлүккө берүү жаман экен да бул. Сүйлөшүп алган досу менен, давай эчтеке болбойт деп. Муну азыркы биринчи сөз менен айтканда, азыркы бүгүнкү күндөгү жалган показания. Өзүнүн жанын сакташ үчүн бирөөгө жала жаап показания берет. Билбестен биздеги анда просто мында азыр сөздө коомчулукта показания деген сөз менен көп да бул. Жалган күбөлүк берүүчү.
мындан Кудай сактасын. Билип турат, анык эмес, бирок ошонуку деп айтып берет да. Билип турат, мындай кылган эмес, бирок ушунуку деп айтып берет. Алла. Өтө чоң күнөө, кичинекей эмес, чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Андан кийин аль-фирар бид-дин минал фитан. Демек бул 13-сү акыйкатка күбөлүк берүү дагы имандын бутагы экен, сыратул мустакимде талап кылган. 14-чү бул фитналардан качуу. Дин себебинен ушу фитналардан, когалаң, келишпестик, смута, ушулардан качуу, узак болуу. Бул бардыгы жеке адамдын затына. Эркек, аял баягында айткандай, ар бирибизге тиешелүү экен да болчу. Иман. Андан кийин туугандар, кандай дейт? Ма ятааллaqu би ибадиллахи таала алладина лахум бихи сила. Эми байланышы бар. Сиз менен кимдин байланышы бар? Ошолорго байланыштуу дагы 6 имандын бутагы бар экен. Биринчиси биррул валидайн. Сиз ата-энеңиз менен байланышыңыз бар да, туурабы? Бар. Биринчисин мунуларды аткардыңыз, өзүңүзгө тиешелүү. Эми ата-энеңизге. Жакшылык кылыңыз ата-энеңизге. Ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңизге сиз эң чырайлуу мамиле кылыңыз. Эң чырайлуу кызмат кылыңыз. Эң чырайлуу кийим алып бериңиз. Эң чырайлуу тамак, эң чырайлуу дуаны ата-энеңизге кылыңыз. Эң чырайлуу кызматты. Дос, классташ, курсташ, чеке кылып. Ата-эне барбы? Ал биринчи турат. Бардығын бір тарап болып қойыңыз, ата-эне бірінші. Дуадан баштайсыз, қызмат менен. Бардығына. Ылдый-өйдө сөз айтып қойса, эчтеке эмес. Өзгөчө карылыкта бір сөздү кайра кайталап, ачууланып, эчтеке эмес. Не болду. Туура эмес айтып атса дагы, болду. Куранда Алла Таала айтат, ата-энеңер капыр болсо дагы сыйлагыла деген. А мусулман болсочу, охо. Тажы кылып алыш керек да, тажы кылып алыш керек. Чүнктү ата-эне. Алар болсо, алар Аллаху акбар, аларга жакшы мамиле кылгыла деген. Аны учуру келет буларга. Экинчиси ат-тааффуф бин-никах. Бул дагы мамиле да, аялыңыз мененчи. Сизден ушу байланышыңыз бар, нике менен аялга. Демек, тааффуф деген тугандар, афаф деп коебуз буну, өзгөчө зынадан пакиза болгонду айтат. Ак нике менен баш кошуңуз дагы болду, зынадан токтотуңуз. Напсы кумарыңыз канчалык дагы козгосо дагы Кудайдан коркуң. Жок. Болду, алхамдулилlah, Алла Таала мага ак жубай берген, ак нике берген, ушу менен бактылуумун, ушу менен өмүр сүрөйүн, ушу менен жашайын, ушунун акысын берейин. Ушунча эле бай күчүңүз вообще ашыры жарылып атса, 2. Адилеттүү карай алсаң. Батпай атсаң. Зорго жүрсөң, ошо шүгүрлө кылып жашайбы? Мисалы да эми ал чында эми бардыгын эле. Ана бирисин бакпай, экинчисин алып, анысын таштап буга бирин оңдой албаган, экинчисин оңдой ал. Мүмкүн эмес ал. Мейли. Демек, нике менен зынадан не болуу? Тазалануу. Андан кийин ал-кыям би хукукил аял. Аял бала чаканын акыларын берүүдө ушуга бекем. Бул дагы сыратул мустакимде. Аялыңыз бар, балаңыз бар, кызыңыз бар, туган, Аллах берди сизге неmatты. Сиздин урпаңыз ушул. Буден кетебиз дүйнөдөн, ассаламу алейкум, болду. Булар калат. Макулбу? Булар калат. Булардан булар калат, урпактар калат, ушулардын дуасы, ушулардын жакшылыгы бардыгы сообу сизге тиет. Кудай сактасын, иман жолунда тарбиялабасаңыз, ушунун күнөөлөрүңүзгө сиз да үлүш аласыз бирок. Ошон үчүн буларга жетишерлик кийим-кече, тарбия, иман, ден соолугу, тамак ашы көтөрүү. Бул дагы эмне экен? Биз менен байланыштуу экен да. Биринчиси түздөн түз болчу, экинчиси бул. Бул дагы эмне? Имандын бутагы, сыратул мустакимдин талабы. Аны тарбиятул аулад, балдарды тарбия кылуу. Балдар тарбия кылуу. Тазалыкка тарбиялайлы. Имандуулукка тарбиялайлы, жакшылыкка тарбиялайлы, боорукерликке тарбиялайлы, ата-энени сыйлоого тарбиялайлы. Күнөөдөн сактанганга балдар тарбиялайлы. Негизи туган. Патриоттукка деп коебуз. Мекенди сүйүүгө, боорукерликке тарбиялайлы, балдарды тарбиялайлы, боорукерлик. Мына ташбоорлор бар го, ошо ата-энелери көңүл бурган эмес да көбүнчө.
учур келет айтабыз. Силатур рахим, туганчылык, бир тугандар. Силай рахим деп айтканбыз туган өткөндө деле 3 журт эле, ата журт, тага журт, кайын журт. Мына силай рахим. Атаңыздын тугандары бар да. Атаңыздын эжеси бар, карындашы бар, байкеси бар, иниси бар. Ошондой эле апаңыздын тайкеңиз бар. Макулбу? Ошолор туганы. Тайэжеңиз бар, башка. Ошондой эле үчүнчү журт бул кайын журт. Үчүнчү кандай экен? Кайын журт. Алар менен да мамиле жакшы болсун. Андан сиз кыз алдыңыз, сиздин ашаалы урпаңыз, ошо менен алхамдулилlah, сиздин очогуңуз, ал кайын журт менен да жакшы боло эле. А сиздин балдарыңызга алар тайке кайры эле. Жочун эмес да ал. Алтынчысы, тааты улил амр, бадышага баш ийүү. Бул сиз менен бадышанын ортосунда байланыш бар. Бул имандын бутагы туган. Эмненин бутагы экен? Имандын бутагы. Сыратыл мустаким. Түз жолду Алла Тааладан сураганда, я Алла, мен бадышага баш ийин деген суроосу бар. Атиуллах ва атиур расул ва улил амри минкум. Эй имандуулар, Аллага, Алла нечисине баш ийгиле, жана башчыларыңарга, өкүмдарларыңарга. Алымдар айтат, өкүмдарлар же алымдар экөө тең. Улил амрдан экөө тең. Өкүмдарларга баш ийгиле, алымдарга баш ийгиле. Улил амр таат, бул жерде каза таат улил амр мынакей. Экөөнө тең, экөөнө тең. Ошон үчүн иншалла бадыша менен биздин байланыш бар. Ар бир адам менен бадыша менен байланыш бар. Ар бир адам ата энеси менен байланышкандай, аялы менен байланышкандай, бала чакасы менен байланышкандай. Кодум ушундай ар бир адамдын бадыша менен байланышы бар. Бадышасы жок мамлекет болбойт. Ага дуа кылуу, оңолуусуна, ишине, жакшылыгына, ийгилигине, мусулмандардын мойнунда милдеттерден бир. Демек, мына бул алтоо, азыркы сиздерге айтып аткан бул алтоо, кайсы экен бул? Бизге байланыш алат. Биринчиси 16-ны айттык эле, жеке өзүбүзгө байланыштуу болчу да. Бул болбосо, Алла Таала биз менен байланышы бар адамдар менен. Жакындар да буларчы. Ата эне бул жакын, аялыңыз жакын, туугандар бардыгы жакын. Макулбу? Эми ал-хукук аллати татааллак би амматил ибад, жалпы инсандарга байланыштуу. Сиз менен ушул жердеги азыркы 8 миллиарддын байланышы да. Ушу 8 миллиардга менин зыяным тийбесин, пайдам тийсин. Мына исламдын ураны. Ошого эмне? Ошол 18 бутакты картамы камтыйт экен. 18 бутактын эң биринчи ал-хая би анваихи, уяттуулук дейт мынакей. Не дейт? Уяттуулук экен мынакей. Менен башка дүйнөдө канча миллиард адам бар. Ошолордун баары менен мен кандай мамиле кылышым керек экен? Уяттуулук. Дубайга барганда, Москвага барганда, Россияга барганда уятталганча баргыла. Эркектер, аялдар, Россияга баргандар уятталганча баргыла. Мусулман уяттуу болот. Кыргыз эли уяттуу болот. Уятты кармап барайлы. Уятты кармап барайлы. Өзгөчө кыз балдар, келиндер, кыз келиндер. Мусулмандын жүрөгүндө иман, көзүндө уят. Бактылуу аялдардын 4 сыпаты дейт. Биринчиси, тили таттуу болсун. Жакшы сөздөрдү, уу сөздөрдү эмес, таттуу сөздөрдү сүйлөсүн. Экинчисинде көзүндө уят болсун дейт да. Көзүндө эмне болсун дейт? Уят болсун дейт. Жүрөгүндө жакшы, сооптуу иштерди кылууга умтулуу болсун. Төртүнчүсү, колу иш менен алек болсун дейт да. Камыр жууруп аткан, кир жууп аткан, бир нерсе тигип аткан, Кур'ан ачып аткан, таспих зикир кылып аткан, үйдү шыпырып аткан сан, колу алек болсо деп. Мына бактылуу аялдын 4 берет. Аны алтын палтыны бар кызыктырган бейт ал. Эгерде мына 4 болсо алтыны жок бактылуу болот бул. Алтыны жок бактылуу болот. Турмушка чыкпай калса, турмушка чыкпай деле бактылуу болот бул. Ушунча гана. Балалуу болбой да бактылуу болот керек болсо. Эгерде могул 4 боло турган болсо. Кудай сактасын, булар болбой калса, анда чатаганда. Бардыгы болуп турган бактысыз болуп калат. Бардыгы болуп тур. Көрүп атпайбызбы жашоодон? Узакка кетпей эле коелу.
Демек туғандар азыр не екен бұл? Имандың бұтағы сыраты мұстақим сұрап атқан. Не сұрап атабыз? Уяттылықты сұрап атабыз. Туғандар, эхдина сыратал мұстақим дегенде, я Алла, уяттылардың жолына салғын бізде. Уяттылардың жолына салған. Уятсыздықтан Құдай сақтасын. Уят кеткеннен кейін иман кетеді. Ол чатақ нәрсе. Бардық мұрынқы диндердің өзінше bağlılığı болған әрбір динден. Пайғамбарымыз айтқан, ислам диндің bağlılığı өзгөчө bağlılığı бұл уяттылық. Мен бұл уяттылыққа да келіп тоқтаймыз. Бірінші уяттылық. Екіншісі, ислах байнан нас. Сіз менен бүткіл адамдардың ортасында уяттылық. Екіншісі, сіз менен бүткіл адамдардың ортасында адам баласы болғаннан кейін сөз шайтан бар. Келішпестік болады сөзсіз. Ошондо елдештирүү дейді. Екінші бұтақ қандай екені? Елдештирүү екен туғандар, елдештирүү. Мына мұсылмандың іші, сыратыл мұстақимдың жолу елдештирүү. Иманды мәлі бұтағы елдештирүү. Біз Алладан ушуну сурап атабыз. Я Алла, біз досторду уруштурбай, бири-биринен урушуп кеткенде елдештиргендерден болойлу. Амин. Аялы менен күйөөсү урушуп кетти, елдештириңиз. Ага, кол чаап отурбаңыз ага. Эки бизнесмен урушуп кетти, о дордойдо контейнер талашып. Елдештириңиз аларды уруштурбай. Экөө дос кошуна бардыгын колубуздан келгенде елдештирип жүрө бериш керек экен да. Мынакей, ушу сыратыл мустаким экен. Елдештирүү. Ал-муауана алал бирри ва тақва. Бир жакшылыкка, тақва, күнөөдөн сактанганга жардам берүү. Бул дагы имандын бутагы, сыратыл мустакимдин талабы. Алладан сураганда ушуну сурап атабыз. Я Алла, биз бири-бирибизге жакшылыкта, күнөөдөн сактанууда жардам берүүчүлөрдөн кылгын. Ошолордун жолуна салгын деген сөз. Төртүнчүсү, ал-амр бил маруф, жакшылыкка чакыруу. Сиз жакшылыкка чакырып атасызбы? Эркектер да жакшылыкка чакырсын, аялдар да жакшылыкка чакырсын. Андан кийинкиси бешинчиси, ан-нахянил мункар, жамандыктан кайтаруу. Колуңуздан келишинче. Сиздики муган. Чөйрөңүздү кайтарыңыз. Тугандарыңызды, балдарыңызды, болбоду дегенде балдарыңызды кайтарыңыз, кыздарыңызды кайтарыңыз жамандыктан. Балдарыңызга, кыздарыңызды болбоду дегенде тугандарды ошон жакшылыкка чакырып коюң, болбоду дегенде. Эртең кыямат күнү сизге асылат. Айтып кое бериң иште көп. Балдар андай кылып алат деп кое бериң, коркпоң. Балдар бул туура эмес деп коем. Кыздарды, балдар. Андан кийин жихад фи сабилиллахи таала. Имандын бутагы Алланын жолунда шайтан жин менен, ошондой эле нафс менен, душмандар менен кармашуу согушу. Ушунун ичинде мекенди коргоо, элди коргоо, динин коргоо, ушунун баарынын ичинде. Андан кийин икаматул худуд, жараткан Алла субханаху ва тааlanын хаттары бар. Ичтиби, уурдадыбы, зына кылдыбы, адам өлтүрдүбү, жазасын алыш керек конкрет. Бұл жаза туғандар. Аллаху акбар. Біз сізге бір немені айтып қояйын. Өлім жазасы бойынша. Жаратқан Алла Таала борукер тақсыры. Бірақ эмне үчүн өлім жазасын берген? Кимде ким bir адамды умышленное убийство деп коет буну. Атайлап өлтүрө турган болсо, ал адамға да өлім болуш керек да. Не болуш керек? Өлім болуш керек. Валакум фил қисас хаяту я улил албаб. Адашып өлтүрүп алган, атайлап эмес, кокустан өлтүрүп алган, катап өлтүрүп алган буга кирбейт. Бир болот умышленное убийство бул бөлөк нерсе. Макулбу? Атайлап, кастан. Ошонуга Алла Таала айтат: "Валакум фил қисас хаяту я улил албаб." Эй акыл ээлери, өч алууда силерге жашоо бар дейт. Не бар дейт? Жашоо бар. Бирөө кетет, бирок 100 нормальный жашап калат да таксыр. Болбосо билесизби? Адамдын жаны, адамдын каны арзан болуп токтобойт бул. Буну токтото турган жолу элдин көрсөтүп туруп, элге көрсөтүп туруп, жөнөкөй эмес. Бардык элдин көрсөтүп туруп, мынандай токтоп туруп. Ким ушундай кыла турган болсо, анын акыбети ушу менен бүтөт. Ал адам барырчы. Көзүнө, кулагына уккандан кийин ол, эгерде мен ушуга бирөөгө жанына кол сала турган болсом, менин акыбетим ушу менен бүтөт экен десе,
мына оңой эле токтойт. Бардыгына адамдар нормально жашап калат. Тынч жашап калат. Мамлекетибизде амандык болсун. Ошончо айтат, экономика, безопасность. Биздеки машалла жакшы жашаш үчүн биздин экономика, ошондой эле тынч жашаш үчүн безопасность. Ар ким алхамдулилла 1 жашар баланын да укугу сакталган. 100 жашар аксакалдын да укугу сакталган. Эркек, аял барды укугу корголгон. Тынч алхамдулилла, аман, коопсуз мамлекетте жашайбыз деп. Демек бул дагы эмне экени? Иманды маанилүү бутактарынан тугандар. Сыратул мустакимдин жолу бул. Кылмыштуулукту азайтуу үчүн, токтотуу үчүн адамдар бири-бирине кол салгандан токтотсун. Андан кийин адаул амана, аманатты ада кылуу, аманатты берүү. Бул да имандын бутагынан сыратул мустакимда. Аманатты, охо, бул тема. Бирөө нерсе таштап кетсе, ошону бериңиз. Бирөө сөз айтып кетсе, аманат деп башкага айтпаңыз. Бирөө кызмат берсе, кызматка кыянат кылбаңыз. Мына азыр Кыргызстанда канча деген жумуш орун бар. Ушул аманатты берип атабы ушулар? Мынакей. Бул аманат деген эле сөз эле бир нерсени берип, ушу менен чектелбейт да. Аманат, кызмат дагы аманат болуп эсептелинет. Андан кийин икрамул жар, кошунаны сыйлоо. Өзгөчө кошунаны сыйлоо. Кошунага алхамдулилла пайдабыз жетсин, зыяныбыз жетпесин. Онунчусу хуснул муамала фил умурил малия. Акча маселеде исрап кылбай, бул иштерде чырайлуу мамиле кылайлы. Пайдалуу жакка сарптайлы. Бейбечаралар, тияк-пияктарга эмнелер. Андан кийин хуснул хулук ма жамил халк, бардык махлуктар менен жакшы кулк мүнөздө болойлу. Кичпейилдикте, кечиримдүүлүктө, сабырдуулукта, көңүлүн көтөрүүдө, ахырына чейин башкалар. Андан кийин инфакул мал ала вачхиллади шарa'ахуллах, Алла Таала өзү буйрган жолдо малды сарптайлы. Албаду биссалам, саламда алдым болойлу. Качан болойлу? Мага салам берсин, анам салам берем. Жок. Мен биринчи ассаламу алейкум дейм. Бол. Бүткүл дүйнөгө. Родду салам, саламды кайтаруу. Сизге салам, ассаламу алейкум деди, кайтарыңыз таксире. Унчукпайлы кетип калбаң. Жагабы, жакпайбы? Бул Алла Таала пайгамбардын сүннөтүн аткарды. Сиздин мойнуңузда важип болуп калды, кайтарышыңыз керек. Ва алейкум ассалам. Ташмитул атис. Бирөө чүшкүрүп алхамдулилла десе, ярхамукалла деп коюңуз таксир, дуа бериңиз. Аллага мактоо айткан сөздү уккандан кийин. 17-си каффуд дарар алин нас, адамдарга зыян жеткирбеңиз. Колуңузду тартыңыз. Кандай гана болбосун, адамдарга зыян жеткирбеңиз. 17-си ичтинабул лахв ва лаб, бекер оюндардан, бекер посттуктан, бекер сөздөрдөн сактаныңыз. 18-чи имататул ада анит тарик, жолдон адамга ыза берген нерселерди алып таштаңыз дейт. Мына туугандар, сиздерге Кудайга шүгүр, өткөнкү сабакта, азыркы сабакта имандын 77 бутагын айттык. Ушул сыратул мустакимде суралган нерсе. Эгерде ушул алхамдулилла сиздин жашооңузда ушунун бардыгы бар болсо, Аллаху акбар. Бактылуусуз сиз, өтө бактылуусуз, сыймыктанганга, суктанганга лайыктуусуз. Алла сизден разы. Периштелер сиз менен кубанат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам иншаалла шафааты лайыктуу. Кандай деген бакыт, аз жашаса дагы бул бактылуу, көп жашаса дагы бактылуу. Бул бийликке барса дагы, барбаса дагы, ачка калса дагы, ооруса дагы, бар бактылуу бул. Эгерде 77 имандын бутагы сиздин жашооңузда болсо, ушуну биз сыратул мустакимден сурап атабыз. Ушуга келейли деп. Ушу менде кайсынысы бар, кайсынысы жок, ушуну толуктайын деп. Бардыгы бар болсо, машаалла, жогорку деңгээлге чыгарайын деп сурап атабыз. Дагы ал жерде бар болсо, жогорку деңгээлдин жогоркусуна да чыгарайын деп атабыз. Мына ушинтип алхамдулилла кетти. Вакыт болуп калды ошентимчи, жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга тоофик берсин. Кудай кааласа, бул имандын 77 бутагына өзүнчө токтойбуз. Азыр тафсир менен үстүртөн эле бир сыйра атын эле атап өттүк. Атак бул 77 сабак өзү. Канча сабак экени? Бул 77 сабак болот Кудай кааласа. Кудайым буйрсанча бул 77 сабак. Кудайым буйрса бир жумада 2ден кылып турсак 8ден тияктан болгондо бир 10 айлык сабак болот да, бул имандын ар бир толугуна. Кене жетебиз да.
Ya. Tayyormizmi anani? Все. Allah taolo.